Туугандар, мына жерде 6 баласы менен бир эже жашайт экен. Мынанын ичине киргенге болбойт. Бул жерде Коркуп атабыз биз. Балдарым коркуп эшиктерден чыга алышпайт шамдан кийин. ичине бисмилла. Туугандар, бул эски мектеп. Үйдө ойлобоңуздар. Бул эски мектеп, бул мамлекеттики. Бул жер эч кандай менчик жер эмес. Бунун акыбалын караңыздар. Бул жерден курт кумурскалар чыгат, уже көчүп атат, ушу болуп турган болбойт. Үстүлөрү көчүп атат. Суу кышында кадимгидей суу кирет мына. Мунун артында эле уже жок, эч нерсе жок. Мына ушул жерде жашоо өткөргөн бир энебиз 6 баласы менен азыр 4 баласы ушул жерде. Азыр иншалла ишкери өзүнөн дагы толук маалымат алабыз. Бисмилла. Мына туугандар, үйдүн ичи менен тааныштырып кетейин. Мына үйдүн ичи. Мына мектепте билесиздер, мектептеги эле пол. Андан онун үстүнө бир жука эле бир килем салынган. Мына эжебиз өзү турат, мына 6 баласы менен. Мына жакта балдары турат. Эже, бул жерге канча болду келгениңизге, кандай келип калдыңыз? Жашоо шарт кандай болуп атат бул жерде? Şu elde үй жок элдерде. Şu жерге өкмөт алып кирди да. Өкмөт убактынча жашап туруп уруксат берди. 2 жылдай болуп калды. 2 жылдан бери жашап турасыз. Мен кышында бирде келгенмин туугандар. Кышында мен келгенде тиякта жашап аткан болчу, бирок суук болчу үйдүн ичи. Азыр мына жаз туугандар, күн өтө катуу ысып атат, бирок үйдүн ичи не суук. Мына бала кадимгидей буттары муздап калыптыр. Урматтуу туугандар, онун үстүнөн бул каралбаган жерде жин, сыйкырлар дагы көп болот. Ошондуктан мына балдары дагы ошондой бир оору менен дагы ооруп калып атат туугандар, тез а? Сиз да ошону мага айттыңыз эле, ошондой ооруп калып атат депчи. Мен кече эле өзүм ооруп калдым. Бир жолу молдого бардым. Мына балам баспай калды. Анан Бишкекке анализге тапшырдык, анан молдого апардык эле 3 күн окуду, жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Одан кийин мен азыркы учурдан жинденип мыналар балдарым көрүп атат. Жинден өлөм деп атам. Бир күн бардым молдого. Мына урматтуу кыргыз элим, Кудай кааласа элдин үйү долбоору менен биз биринчи үйүбүздү тапшырганбыз, билесиздер. Кудай кааласа экинчи үйүбүздү дал ушул 6 баласы бар эжебизге. Бул жерде азыр 4 баласы бар, 2 баласы дагы жакында келет. Урматтуу туугандар, баарыңыздардан суранабыз. Салым кошом десеңиздер, биздин алдыда карталар жазылып турат. Тез арада, тез күндө ушул эжебизди 6 баласы менен сонун жылуу үйгө, жаңы үйгө киргизгенди Аллах таала насип кылсын. Assalamu alaikum. Мына Ильяс, жакшысыңбы? Жакшы, шүгүр. Махабат эженин биринчи баласың, улуу баласың, Кандай нерселер башкан өттү? Улуу баласы түшүктү, сен экенсиң бул жерде. Ошо түнү коркобуз, төлтүк аштардан коркобуз. Айнектен бирөөлөр карайт, 2 адам болуп. Сагалар Бирбелер көрүнөт. көрүндү эле, прям мындай көрүнгөндө, Көрүнөт. мрачный болуп көрүндү, кандай бир Капкара адам. капкара болуп көрүнөт, Апам барбаса, акам барбаса болду. Молодец. Мектепке барасыңбы өзүң? Ооба. Мектепте кандай сени адамдар кемсинтип, баягы ушундай мектепте жашайсыңар деп мындай басмырлабайбы? Жок, эч ким эчтеке дебейт. Андай классташтарың жакшы экен анда бул жерде. Жардам беришеби? Кимдер жардам берет? Эмне жардам көрсөтөт эми сен? 15 жаштасың да. Эч ким өзүбүз эле. Өзүңөр эле, Нелерде жумуш кыласың өзү? Ошо кашкага чыгам. Чөпкө чыгасың, Чөпкө чыгам. Акчаңды береби, анан бербей койбойбу? Берет. Акча албайм, кашка алам. Карточка аласың го, Бир жерде душ, эч нерсе жок экен да силерде.